Так, ассаламу алейкум, кыргыз элим, кыргызстандыктарга салам, Москвадан. Мен бул видеону атайын киргизип атам, кайрылып суранып, себебин аз айтам. Мен азыр Москвада, юго-западный округ, улица Новатора, где пересекает улица Ленинский проспекте турам. Мен жакында передача көрүп калдым да, Азаттык Азаттык деген эмеден. Бир кыз менен бир бала алып барат экен. Айчы аз таможня союз кошулду, эмнеге иштей албай атасыңар дейт да. Кандай? Мен ошолорго ответим бар эле. Именно ошо кызга, атын билбейт экем ким экен. Москвага келип бизге окшоп бир жыл иштеп көрсөң билет, мына мен жүргөнүм 10 жыл болуп калды. Башыма көп нерсе өттү да, айтып берейин мен сага. Москвада национализм деген бар. Национализм дегени бул орустар Россияда кандай экен билбейм, именно Москвада национализм да, нерускилер жаман көрөт. Не дегенде мусулмандын бар эле бул жерде метрону жардырып аткан мусулман, аэропортту жардырып аткан мусулман, бар эле эмнени жардырган бар эле мусулмандар болуп атат да. Вот, ошон үчүн мен ойлойм, ошон үчүн национализм деп, ошон үчүн мусулмандар жаман көрүшөт. Мен ошо Азаттыкта кызга, анан вообще биздин жогорку кеңештин 120 депутатына дагы эмен бар. Айта турган жообум бар. Алар дагы өткөндө сөз кылышты. Азаттыкта сөз кылды. Айтты. Ошо бияка келип эле иштесе болбойбу, Москвага барбайлы дейт да. Эми сен ошо Азаттыкта ишке кирип калыпсың да. Эми Аллага шүгүр деш керек. Кыйын сүйлөгөнүң бар эле журналист болот деп койчу. Эми журналист болупсуң. Молодец. Жакшы ишке орношуп калыпсың. Молодец. Эми ошончо 5 миллион кыргызды журналистке албайт да жакшы ишке, чынбы? Анан мына жообум айтып берейин, насчет жообум, Москвада мына Азбука Кус деген магазин бар да. Барып туруп, вот, насчет работы деп биз барам. Мен өзүм кирдим, экспертиза кылып да видео тартып киргизип берем кааласаңар. Оп, кыргыз элим угуп алайын анайын. Бүт эмелер. Кирдим, насчет работы. Алар айтат, бизге европейский внешность керек дейт. Бизге нерускилерди албайбыз. Паспорттун РФ десең, российский десең, жок, бизге азиатский внешность не устраивает дейт. Мына көрдүң, национализм. Дагы таможня союзда айтып коет, российский паспортуң болсо да албайт ушул жерге. Эми угуп тур. Дикси деген магазин бар. Вот, ал жерде таможня союзга кошулдум деп паспортуң көтөрүп барсаң, мына депчи. Таможня союзга 100 жолу кошулбайсың, албайм дейт. Бирок негедир российский паспортуң болсо алат. Нерусский болсоң да, ошонусу жакшы. Вот. Ошону угуп койгула, ошону Азаттыктагыларга айтайын. Силер таможня союзга кошулуп эле иштей албай атасыңар, аны кыргыздар жыргап эле калсаңар керек Москвада дейт да. Каяна жыргайт, бир ресторандарга кирип, богатый ресторан мындайлар бар, сетовый ресторандарга кирип, мисалы японскилер болуп керек, Якутия мисалы, да кайсы көп Япоша дегендер бар. Мен паспортум Кыргызстан, таможня союзга кошулду. Биздин депутат менен президент айтты, любой жерге ишке алат депчи. Айтышат. Таможня союзга 1000 жолу кошулбайсыңар, бизге дейт российский паспорт. Ал жерге негедир российский паспорт менен алышат. Кыргыздарды алышат бирок. Кыргыздар ал жерде тиричилик кылып иштешет, баягындай бирөөнүн паспорт менен жасалма жасап ошентип киргизет. Анан дагы айтып коеюн, мурун биз таможня союзга кошуло элек убакта бизди баягы ресторан аны көп жерге через фирма ишке алды да. Фирма демекчи, ал фирма деген мына кыргызча айтканда мындай жакшы түшүндүрмө айтканда посредник ортодогу. Үстүбүздөн акча жейт ар бир кыргыздын. Мен алды дагы ал таможня союзга кошуло элек деле азыр угуп тургула. Бизге таможня разрешение, патент бар багында эле. Жумушка алат дагы сени бир жерге киргизет. Азия кафе, шоколадница, кофе хаус ушундай көп да магазиндерге, любой жака жөнөтүшөт дагы. Ал жерден сага 45 000, 50 000 айлык чыкса, приблизительно да, точно билбейм. Үстүңөн 10 000, 15 000 акчалар алар кармап калат. Ошондо сага 28 000, максимум 30 000 айлык чыгат айына. Вот, көрдүңөрбү? Через посредник бул.
мурун патент разрешение бар болғанда таможенный союзга кошулду деги убакта. Азыр деген таможенный кошулду да. Эми баягы жакшы болуп калды дейт да. Аны муну деп ойлошот да. Эми ишке алабыз ошол жерге прямой деп да ойлошобу биздин депутат менен ошо азаттыктар. Мен ошого жообун конкретно түшүндүрүп берейин. Бизге биринчи жагы жакшы болуп калган жагы, мисалы айтып берейин. Көчөдө милицияларга, мисалы биз без патент, без разрешение жүргөнгө уруксат берилди. Тура рахмат ал жагына. Бирок көчөдөн любой момент кармайт дагы деле. Любой момент кармайт да, документин текшерип, таза болсо да, таза болбосо дагы отделение калып кетип кала берет. Жинегеси акча бербесеңчи. Ушундай. Немисти көрсө кармабайт. Бөлөк нацияны көрсө кармабайт. Баягы тажик, өзбек, кыргызды кармайт. Мен ойлоп койдум, кайсы бедный республика болсо ошолордун элин кыйнай берет экен деп ойлоп койдум да. Мисалы немистердин Европадан келишет, биздин Ирандан келишет, Аравиядан келишет, Дубай, ар жактан келишет, аларга тие алышпайт. Индиядан келишет, аларга тийбейт. Алар деле разрешение, патент, алар деле бизге окшоп инострандар. Аларга баягы эле үчөөнө тиет. Кыргыз, өзбек, тажике. Мына, мына ошо жоом до конца айтып берейин. Ошо көчөдө жүргөнгө гана ошо кичине патент менен разрешение алып койду, жакшы болду. Бирок ошо эле иштерге баягы айтып аткан дагы деле через посредник киребиз. Разница жок болот ошондо. Бир дагы разница жок. Бир дагы разница жок болот дагы через фирма ишке киресиң. Дагы деле үстүңөн 10-15 миң баягы посредниктер акча алат. Дагы деле через фирма киресиң. Ал менен тажик өзбектер деле иштеп атат. Ошентип эле бизге окшоп элечи. Ошондой эле. Вот. Ушундай да, ошону айтып коеюн дедим. Мына азаттыкта өткөндө ортого талкуулаштык ушу сөздү. Кыргыздар таможенный союзга кошуп эле жырап калды депчи. Жырап калды, көрүнгөн жерге ишке неге иштей албайсыңар, өзүңөрүн карабайсыңар, внешность Аллага шүгүр ар бири карайт өзүн. Айылдан келеби, шаардан келеби, азыр айырмасы жок болуп калган азыр 21-кылымда. Мурун разница бар болчу айылдык менен шаардыктын. Вот, ошондой деген ушундай туугандар, дагы бир көчөдө мисалы дагы бир магазин, мындай банктарга барып көрсөң, ошо азаттыкта кызга айтайын, сен келип туруп бизге окшоп 1 жыл иштесең, Москвага иштеп көр, айланып кетейин. Ошондо түшүнөсүң, алып эле акта туруп сүйлөй бербей кандай. Эми кыйын сүйлөгөн бар эле журналист билем. Кыйын сүйлөп журналист болдуң. Келип иштеп көрүп, келип туруп, любой жерге банкка кирип туруп, мисалы там менеджер, консультант или мында или жөнөкөй официант болуп иштейм деп кирип көрчү, сага эмне дейт экен? Биз албайбыз дейт. Биз алса ошо через фирма алат сени ошо ресторандарга. Через фирма алат только. Магазинге, банкка, магазинге барып иш сурап киргин, таможня кошулдуго, биз эмнеге жыргабайбыз деп сурап көрчү. Бир эмес 100 жол таможня союзга кошул, биз только российский паспорт алабыз деп айтат. Бирок бул именно Москвада да, Москвада ушундай национализм, нацист деп коет да. Орустар негедир жаман көрөт, нерускилерди. Россияда кандай экен билбейм, но Москвада ушундай да. Ошо туугандар, рахмат, комментарий жазгыла. Чоң рахмат баарыңарга.